Assalomu alaykum, urmаттуу Eldor Deliv YouTube kanalının körmandары, dostor. Бүгүн сиздер үчүн жаңы кызыктуу психологиялык тест даярдадык. Бүгүнкү психологиялык тестибиздин аталышы бул 2021 сиз үчүн кандай болот? Кандай өзгөрүүлөр болот? Эмне иштерди аткарууңуз керек? Ушул боюнча маалыматтарды берип өтөбүз. Бүгүнкү психологиялык тест дагы сиздер үчүн кызыктуу болот деген үмүтүбүз бар. Бул психологиялык тестти биз бир канча YouTube каналдардан, психологдордун маалыматынан, андан сырткары жылдыз толго боюнча алып, анализдеп, кыскартып, пайдалууларын сиздер менен бөлүшүүнү пландадык. Урматтуу достор, мына ушул видеону баштоодон мурда биздин каналды колдоо үчүн мына ушул видеого лайк басып, комментарийге өзүңүздүн жакшы пикириңизди калтырып, видеону досторуңуз менен бөлүшүүнү унутпаңыз. Эгерде даяр болсоңуз, биз бүгүнкү психологиялык тестти баштайбыз. Мына ушул белектердин бирөөсүн тандаңыз. Бул жерде 10 белек көрсөтүлгөн, бирөөсүн тандаңыз. Видеону пауза коюп, комментарийге канчанчы номердеги белекти тандаганыңызды жазып койсоңуз болот. Канчанчы номердеги белекти тандадыңыз. Ал эми биз болсо маалыматты берүүнү баштайбыз. Жакшы көңүл буруңуз. Эгерде сиз биринчи номердеги белекти тандаган болсоңуз, бул жыл сиз үчүн маанилүү жыл болот. Үй бүлөлүк мамилени биринчи орунга коюңуз. Жардамга муктаж адамдарга жардам бериңиз. Эң алгач, бул жашоодо эмне үчүн жашап жатканыңызды аныктап, максатыңыз аркылуу ийгиликтерге жетиңиз. Бул жерде биз эмнени айтууну пландадык? Негизи, сиз өзүңүздү өнүктүрүү үчүн дагы, жакшылыктарды жаратуу үчүн дагы аракет кылышыңыз керек. Себеби сизди өнүктүрүүчү инсан бул өзүңүз болуп эсептелесиз. Эгерде бул сиз үчүн аз гана туура келген болсо, комментарийге бул маалымат мен үчүн туура келди деп жазып койсоңуз болот. Ал эми биз экинчи белекти тандаган досторубуздун маалыматын окуп бергенге даярбыз. Ар бир өткөн күнүңүзгө шүгүр кылыңыз. Өнүгүү жана билим алуу үчүн эч качан кеч эмес. Алдыңызга кандай жакшы максаттарды койгон болсоңуз, аракет кылыңыз. Убагыңызды туура колдонуңуз. Күнүмдүк план менен иштеңиз. Урматтуу достор, бул маалымат сизге аз гана туура келген болсо, комментарийге өзүңүздүн пикириңизди жазып койсоңуз болот. Ал эми биз болсо үчүнчү белекти тандаган досторубуздун маалыматтарын, күчтүү тараптарын, аткаруучу иштерин айтып өтөбүз. Үчүнчү белекти тандаган досторубуз. Бул жылы өзүңүз үчүн көп убакыт бөлүңүз. Өзүңүздүн күчтүү жөндөмдөрүңүздү, таланттарыңызды табыңыз. Көп убакыттан бери өзүңүздү өнүктүрүү үчүн тренинг, семинарга катышам деп ойлонуп жүргөн болсоңуз, албетте катышыңыз. Билим үчүн инвестиция кылыңыз. Арзан, сапатсыз буюмдарды көп сатып албаңыз. Эгерде бул маалымат сиздер үчүн аз гана туура келген болсо, комментарийге өзүңүздүн пикирди жазып койсоңуз болот. Эгерде сиз 4-чү белекти тандаган болсоңуз, бул жыл сиз үчүн ийгиликтүү болот. Ийгиликтүү жыл болуусу үчүн сиз тынбай максатыңызга жетүү үчүн аракет кылууңуз керек. Жашооңуздагы максаттарыңызды так аныктап алсаңыз абдан жакшы болот. Досторуңуздун ийгилигин көрүп кубаныңыз, аларга ийгилик каалаңыз. Ошол учурда гана сиз дагы ийгиликке жете аласыз. Башкалардын ийгилигине кубануу сиздин ийгиликке болгон эң алгачкы кадамдарыңызды баштап берет. Бул маалымат сиз үчүн маанилүү болгон болсо,
комментарийге өз пикириңизди жазып койсоңуз болот. Эгерде сиз 5-чи белекти тандаган болсоңуз, бул жылы сиз финансылык сабаттуулук боюнча албетте билим алыңыз. Акчаңызды туура көзөмөлдөө, сарптоо боюнча анализ кылып көрүңүз. Жакындарыңыз менен көбүрөөк маектешиңиз, туура тамактаныңыз, спорт менен машыгыңыз. Өнүгүү сиздин колуңузда. Урматтуу достор, бул маалымат сиздер үчүн маанилүү болгон болсо, комментарийге өз пикириңизди жазып койсоңуз болот. Эгерде сиз 6-чы белекти тандаган болсоңуз, сиз үчүн дагы бул жыл маанилүү, ийгиликтүү жыл болот. Эң негизгиси, бардык белектерди тандаган досторубуз үчүн маанилүү жыл болот. Бул жерде сиз өзүңүзгө байланыштуу болот бардыгы, кандай планыңыз, кандай максатыңыз бар. Жаңы билим алуу үчүн план коюңуз, билбеген маалыматтарыңызды сурап үйрөнүңүз. Үйрөнгөн маалыматтарыңызды жашооңузда туура колдонуңуз. Кайрымдуулук кылууну дагы унутпаңыз. Эгерде сиз 7-чи белекти тандаган болсоңуз, жакшы көңүл буруңуз. Жалкоолугуңузду жеңип чыкканыңызда гана сиздин жашоо шартыңыз өзгөрүүнү баштайт. Сиз өзүңүзгө өзүңүз жардам бериңиз. План менен жашаңыз. Убакытты туура колдонуңуз. Кесибиңиз жана кызыгууларыңыз боюнча билимиңизди өркүндөтүңүз. Эгерде бул маалымат сиз үчүн маанилүү болгон болсо, өз пикириңизди жазып койсоңуз болот. Эгерде сиз 8-чи белекти тандаган болсоңуз, күчтүү жана сабырдуу адам болуңуз. Керектүү учурда жардамга муктаж инсандарга жардам бериңиз. Кыйынчылыктарды өжөрлүк менен жеңип чыгыңыз. Себеби жашоонун ар бир мүнөтү сыноо болуп эсептелет. Оптимист инсан болууга аракет кылыңыз. Ар бир күнүңүздү маанилүү өткөрүңүз. Эгерде сиз 9-чу белекти тандаган болсоңуз, ден соолугуңузга жакшы көңүл буруңуз. Туура тамактаныңыз. Туура тамактануу системасын киритиңиз. Кесибиңиз боюнча жаңылыктарды үйрөнүңүз. Китеп окуу үчүн убакыт бөлүңүз. Ар дайым жакшы маанайда жүрүңүз. Жакшы маанай тартуулаңыз. Урматтуу достор, эгерде сиз 10-чу белекти тандаган болсоңуз, ар дайым туура чечим кабыл алуу үчүн анализ кылыңыз. Үй бүлөлүк бакытты өнүктүрүү үчүн жакшы мамиледе болуңуз. Кемчилик издебеңиз. Өзүңүздү өнүктүрүү үчүн убакыт бөлүңүз. Алтындай болгон убагыңызды туура колдонуңуз. Урматтуу достор, эгерде бул маалыматтар сиздер үчүн маанилүү жана пайдалуу болгон болсо, ушул видеонун комментарийсинде өз пикириңизди калтырсаңыз болот. Бул жылы дагы ар бирибиз үчүн маанилүү, ийгиликтүү жылдардын бири болуп эсептелет. Себеби ар бирибиз туура максат коюп, максатыбызга жетүүдө тынбай аракет кылсак, албетте жакшы ийгиликтерге жетебиз. Эң негизгиси бул биздин туура аракетибиз, биздин туура койгон планыбыз. Ошондуктан бул жылы барыңыздарга ийгиликтерди каалайбыз. Кандай жакшы ниеттериңиз болсо, бардыгы жакшы ишке ашсын, ийгиликтүү ишке ашсын. Биз болсо бүгүнкү психологиялык тестти дагы жыйынтыктайбыз. Сиз үчүн маанилүү болгон болсо, биз абдан кубанычтабыз. Ийгиликтерге жетиңиз, жаңы маалыматтарды үйрөнүңүз, ар бир күнүңүздү маанилүү өткөрүүгө аракет жасаңыз. Кандай психологиялык тесттерди күтөбүз? Комментарийде жазып койсоңуз болот. Кийинки кызыктуу видеолордо көрүшкөнгө чейин сак саламатта жүрүңүздөр.